соц тармактарга ар кандай маалыматтар чыгып атат. Мындай уурдап кетиптир, иштеген жери мына өзү мугалим болуп бул Кебурда иштейчи, Тоголок Молдо Кыргызда канча жылдан бери. Анан уурдап кетип барып, анан квартирага киргизип, ошондон өлтүрүп коюптур деп. Жок, мен теги маалымат каражаттарына да айтып коеюн. Менден өзү булар жолугушкан. Баягы соттон кийин да бир жолугуп өзүнчө бир пикирге келели деген мааниде жолугушуп, андан кийин ушу жолдошу гүл алып, мына биз үйүнө бардык, мен өз көзүм менен көрдүм, гүл алып, торт алып, ошондегі ар бир жерде камера бар, камералар менен машинеси менен келип токтогондон кийин экөө ээрчиши эле, мен даже аны соц тармакка чыгарып койсок болот, мендечи эмеси эч кандай жаап жашыруу жок. Чогуу кирип атышат, аялымдын колунда гүл, күйөөсүнүн колунда тиги торт менен кирип үйүнө кирип атышат. Үйүнө киргенде баягы эң улуу баласы бар. Биз энеңиз экөөбүз пикирге келишпестик болгон, элдештик деп айтып, бала бейми баягы өзүнүн кийинки кичирээк балдарын алып кел деп тайнесинин үйүнө жиберип атат, улуу баласын экөө калып атат. Эми баягы айтып коюш керек, менин күнөөлүү спирт ичимдиги да, ошол жерде эми тууган болуп баягы күйөөсү, аны дагы айтып коюш керек, баягы мас абалда болгон. Ошол жерде бир сааттай, булар саат 8:30 эле үйгө киришкен. Саат 8:30 үйгө киришкен. Бизге чакыруу саат 9:00 болуп аткан. 9:00 бул ошо спирт ичимдигинен үйдө чыр чыкканда тиги каза болуп калган айым бир тууган сиңдисине чалган. Мен ушундай урушуп атабыз, тигинтип атабыз, милиция чакыр деп. Анан ошондо бизге 9:00 чакыруу чыгып атат. Биз уурдап кетти деп кичине туура эмес маалымат келген. Андан кийин 9:45 эле уже биз дареге барып, дарегин да билбейт экен, ачык айтканда. Ушул Кобуз өлкө эменин ошо автоунаасынын номуру бар болчу, ошо менен камера менен карап барып, кайынга барганда 40 мүнөттө ошо дареге бардык. Дареге барып кирсек, уже баягы эшикти ачпайт. Биздин кычан иликтөө кызматынын кызматкерлери терезе биринчи этаж болгондуктан терезе аркылуу кирип, кылмышкер качканга жетишпей калды. Чынын айтканда ошон үчүн эшикти ачпай аткан, кирип барып кармап алды. Бул 2019 жылга чейин ушу Кыргызстандын Аргас областарында милиция кызматында иштеп пенсияга чыгып кеткен кызматкер. Ушу 2019 жылы бизден милициядан кеткенден кийин ушу акция разрешениясы бар экен, автоматикалык пистолет болуп менен алган.